Саламатсыздарбы. Мен таштырып койсун өзүмө. Мен Ош чалган электр мекемесинин баш инженери болуп иштейм. Кыргызстандын улуттук электр мекемесинин ачык сыйыр мекемесинин Оштогу филиалы болобуз. Биз Ош жана Баткен областынын электр энергияны камсыз кылуу иштерин аткарабыз. Бүгүнкү күндө мына баарыбыз да өзүбүздө белгилүү болуп тургандай, бүгүнкү күндө электр энергия болгон керектүү чоң бир деңгээлге жетип отурат. Жыл сайын жылдын башында бизге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн бизге лимиттер берилет. Жылдын башынан жыл аягына чейин электр энергия колдоо лимиттери берилет. Ошол менен жылдын башында бизге 228 токтор менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтом менен күз-кыш айларына даярдык көрүү боюнча токтом болгон. Ошол негизинен биз өз мекемеде 128 буйрук негизинде кыш-күз айларына даярдык боюнча иш пландарды жасап, ошол иш пландарды аткардык. Мына бүгүнкү күнгө чейин биз ушул кыштын башталышында ноябрдын 10-на биз алга коюлган максаттар, пландарды толугу менен кышка даярдык иш-чараларды аткардык. Анын ичинен капиталдык жана утун ремонт иштеринин пландарын толугу аткарып, биз кышка даярдыгыбыз болгон. Бүгүнкү күндө азыркы болуп жаткан маселелер боюнча күнүмдүк лимиттер боюнча айтып кетсек, лимит 12.965.000 киловатт-саат берилип атса, ал эми кечээ 2 күнгө 14.937 чыгып атат. Бул эң чоң көрсөткүчтү берип атат. Бул эң чоң рекорд деген, бул өткөн жылга салыштырмада бул кышында январь айында да мынча чыкпаган. Кышында мисалы январь айын алсак 12 миллион түшкүнгө чыгып атат. Бул деген бүгүнкү күндө электр энергиясы Ош, Баткен областы негизинен ушундай өтө чоң 1.975.000 киловатт-саатка бөлөк лимиттерин алып атат. Бул албетте биздин көмөк көргөндөрүбүздө аба чубалдарыбызга ашча жүктөр менен өтө чоң бир улуттук алып келип атат. Бул негизинен ашча жүктөр перегрузов коебуз. Кечки саат 6-дан 9-га чейин, ал эми эрте менен 7-ден 9-га чейин ушул убакыттарда ашча жүктөөлөр бизде ушундай байкалып атат. Саламатсыздарбы, урматтуу эле көрүүчүлөр, жалпы кыргыз калкын бүгүнкү маалымат жыйынды берүүбүздүн максаты биздеги ушул акыркы бүгүнкү күндөгү кырдаалга байланыштуу бул бир эле Ош Жалал Абад областында эмес, жалпы Кыргызстан боюнча кырдаалга келип такалды. Ошол себептен бул пресс-борборго маалымат бергенибиздин себеби жогоруда кесиптешим айтып кетти. Мурунку жылдарга салыштырмалуу биздеги ушул керектөөчүлөрдүн пайдалануусу көп болуп, рекорддук көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Бул акыркы 5 жылдыктан алганда биз эң жогорку көрсөткүчкө жеттик. Бул менен биз эмнени айткыбыз келдик? Бул көрсөткүч бул энергетикалык балансты сактоого бизде түрткү кылып жатат. Себеби азыркы ушул кыш мезгилине башлагандан эле биздин көрсөткүчтөрүбүз пландардан жогору болуп, жалпы мисалы Ош жана Баткен областы боюнча, Ош шаары боюнча бизге керектүү бул токтом негизинде бекитилген 11.473 киловатт-саат болсо, биз бүгүнкү күндө пайдаланып атабыз. Ушул 14 күнгө 13.591 киловатт-саат пайдаланып, бул көрсөткүч 20 миллионго көп пайдаланып атабыз. Ошол себептен биз энергетикалык балансты сактоо үчүн бул жалпы Кыргызстанга биздин энергетика системасына кыйроолорду алып кетпеш үчүн алдын ала айтылган келген кайрылуубуз болуп жатат. Биз эң эле ушул көйгөйүбүз баягы чоң көйгөйгө айланбаш үчүн алдын ала маалымат берип, ушул элди үгүттөр менен ушул электр энергиясынын пайдаланууну сарамжалдуулукка өтүп, ар бир ушул керексиз болгон приборлорду өчүрүү менен, андан сырткары бул баягы электр энергиясы жакшы, бул таза жана бизге эң ыңгайлуу болуп эсептелет. Бул үйдү жылытууда ар кандай жумуштарды аткарууда. Ошол убакта бизде бундан сырткары башка дагы электр энергиясынын булактары бар.
Булар көмір менен жылытуу, газ менен жылытуу. Биз ушул бардык 3 булакты бирдей алып кетип, ушул энергия системадан бир эле энергия системага жүктү алып келбесек, бул биздин көйгөйүбүзгө айланып кетиши мүмкүн. Ошол себептен бул биздин кайрылуубуз элге. Азыркы күндө эң көп пайдалануу ушул жалпы калкта болуп атат, калк конуштуу аймактарда. Мен айтат элем ушул электр энергиясынан сырткары газ жок жерлердеги көмүр менен жабылууга, кечки пикте биздин көмөкчүлөр бар, абачкаларда өтө чоң нагрузка келген маалда ушул көмүргө өтүп, андан кийин ушул нагрузкалар түшкөндө кайра ушул электр энергия менен жылытууну карап теңдештирүү жагына өтсүн деп пресс-клубга келди. Саламатсыздарбы? Урматтуу маалымат каражаттары, урматтуу биздин жарандар. Азыркы өзүм тааныштырып кетсем, Бурунов Тилге Ош электр качалган энергия коомунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Эмираликтин. Негизинен азыркы жогору жакта кесиптештерим айтып кеткендей, лимитти чектөө боюнча иш алып барыш биздин негизги максат болуп атат. Бул лимитти өкмөттүн токтому негизинде 228-чи токтомунун, андан кийинки 520-чы өкмөттүн буйругунун негизинде бардык социалдык объектилерге, мекеме ишканаларга жылдык бюджетин бекитип атканда ошолорго электр энергияга лимит коюлган. Бул бир. Андан сырткары калк эмес абоненттерге, коммерциялык багытта иштеп жаткан керектөөчүлөрдүн бардыгына Ош электр ишканасы менен ортосунда келишим түзүлгөн. Келишимде шарттар коюлган. Шарттарда эртең мененки жана кечки электр энергияны күчкөлүү мезгили час пик деп коебуз биз. Ошол маалдарда сааттар менен көрсөтүлгөн. Эртең менен саат 7-ге 9-га чейин, кечиндеси 17:00-дөн 21:00-ге чейин ошол күчкөлүү мезгилинде ашыкча кубаттуулукта иштеп жаткан электроприборлордун баарын өчүртүү боюнча келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө лимитти ашыкча иштетип атканыбыздын негизги себептери ушул келишимди так аткарбай жаткан кээ бир мекеме ишканаларыбыздын эмелерине себептеринен келип чыгып атат. Себеби деген ошол маалда жылытуучу жана ысык суу менен иштечү приборлордун өчүрбөй коюп жаткандыгынан, экинчиден азыр бүгүнкү өзүңүздөргө жакшы маалым, шаарыбызда газдын басым ичине төмөндөгөнүнө байланыштуу көп элдерибиз ушул жылытуучу системаларды свет менен пайдаланып жаткандыгынан дегендей бүтүрмө келип атабыз. Андан сырткары эми жарандарыбызга бардык калк керектөөчүлөргө 5 киловаттан уруксат берилген. 5 киловатт дегенде ушул лимит ошол 5 киловаттын негизинде түзүлгөн. Ар бир үйүбүздө 5 киловаттка чейинки приборлорду жылытсак, биз лимитке ашыкча колдонбойбуз. Бул деген нерсе биз үйүбүздөгү негизги жабдыктарды айтканда чай кайнатууга, тамак бышырууга, ошол электр жабдыктарын колдонууга керектелген электр энергия ошол 5 киловаттан ашпайт. Биз бүгүнкү күндө ошол көмүрдү жакпай, газдын себебинен дагы биз бир үйгө 2-ден 3төн электр жылытуучу приборлорду колдонуп атабыз да. Эми мындай айтканда ошол көпчүлүк канчалык көп приборлорду колдонуп атсак, биздин үйдөгү электр эсептегичтин автоматты таштагандай эле. Бул дагы биз бардык керектүү эме потреблениябыз көбөйө турган болсо, биздин автоматика дагы өзүнөн өзү таштайт да. Бул ошону алдын алуу максатында ошондой түшүндүрүү иштерин, ошондой деңгээлге жетпейли. Биз ашыкча ар бир жашап аткан үйүбүздө ашыкча пайдаланып аткан приборлорубузду, тетиктерибизди өчүрөйлү. Үнөмдүү пайдаланып турган болсо, бул эми убактылуу нерсе болуп атат, потому что 2018-жылы бул пик нагрузка деп коет, ошол жылы дагы -20 градуста дагы бунчалык биз рекордду алган эмеспиз. Ошодон ашып кетип атканыбызга байланыштуу тынчсыздануу менен ушундай элдерге ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деген максатта атайын бүгүн ушул пресс конференция берип коелу деп чечтик. Ошону туура түшүнүп, бүгүнкү күндө сиздердин жардамыңыздар менен бардык керектөөчүлөрдүн ушул сууктан туура түшүнүү менен чекелеп турган болсок,
жана биз айтып кеткендегидей кыйроолорго барбайт деп ишенип кете алабыз да. Жана сиз айткан мекемелердин атап коебузбу, кайсы мекемелер силер менен келишимди бузуп атат? Мисалы бизде көп кабаттуу үйлөр бар да, бул эле жана отопление болуп, алар мисалы көмүр менен ошол жакта да свет менен дагы жылытышы мүмкүн да үйлөрдү, мисалы чоң хан сарайлар. Эми техникалык шарттар берилип атканда, келишим түзүлүп атканда, ал жерде калк коммерция абоненттер боюнча шарттарда көрсөтүлгөн. Ушул электр энергиядан башка альтернативдик жылытуу системаларын орнотуңуздар. Бул деген көмүр менен жана башка бир эме менен ошо жылытуу системаларды кармагыла деп көрсөтүлгөн. Эми бүгүнкү күндө ошол нерсени биз бүгүн эртең мененки кечки рейдтерди бардык аймактарда, Ош Баткен областы боюнча бардык рейд ишканаларында, райондо электр тармактар ишканаларында атайын жумушчу топтор түзүлүп, ошол именно келишимдер боюнча шарттарды аткарбай жаткан керектөөчүлөр менен рейдтер жүргүзүлүп атайын. Биринчисинде эскертүү берилип, ушул колдонбой туруңуз ушул убакта деген эскертүү кагаз түрүндө берилип атат. Экинчи текшерген учурда ошол шарттарды колдонбосо, ошол жерде ашыкча жүк менен иштеп жаткан бардык электр торлорун өзүбүз өчүрүүгө мажбур болуп жатабыз да. Калк боюнча калкты айтып кеттик жана эми ошол иштетилсин. Эч эмеси буга эч кандай чектөө киргизе албайбыз. Эми ар бир жарандын өзүнүн укугу мыйзам боюнча, бирок биз суранып кетебиз, ошо 5 киловаттан ашыкча иштетпей турсак, ошол жүк келген убакта, эртең мененки кечки убакта ошол негизги маселе ушул сааттарда жаралып жатат, ашыкча колдонуу. Эми ашыкча колдонуу менен бул биздин жанакы көмөк жардамдорго, жогорку чыңалдоо көмөк жардамдорго, аба чыбалыбызга кошумча жүк менен иштеп кала турган болсок, биз автоматически, биз аны атайлабайбыз, автоматика өзү автоматтуу түрдө өчүрүп калган болсо, кичине дагы көйгөй жаралып калышы мүмкүн. Ошого түшүнбөстүк болуп калбаш үчүн алдын ала ушундай түшүндүрүштөрдү жүргүзүп жатабыз. Калктын карызы жокпу тилде ошол? Калктын карызы эми пайдаланган электр энергиясын калк коммерция абоненттери убагында төлөп жатышат. Бул боюнча атайын өзүнчө маселе. Автоматыңыз 32 ампер болсо, сиз көбүрөөк жага койсоңуз автоматыңыз таштап коет. Анан 1-2 күн болду кайра жандырсаңыз, кайра автоматыңыз жанат да. Ушундай нерсе бизде дагы ошондой коргонуучу, ашыкча жүктөн коргонуучу чоң автоматтар бар. Бул жогорку чыңалуудагы турган автоматтар ташайт да. Бул ошол себептен ошол автоматтарды таштоосуна алдын алуу максатында кылып. Бул элдер түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошол убакта мисалы бизде автоматика иштесе, авариялык өчтү деп эсептейт да. Бул авариялык эмес, ашыкча жүктөн өчүп калышы мүмкүн. Ош шаарында 330 көпкабаттуу үй бар. Ошо 330 көпкабаттуу үйгө больницаларга, мектептерге 19 мектеп бар, 19 бала бакча бар, 7 ооруканалар барлыгына жүрүп беребиз. Анан мен как ачык акционерлик электростанциялар коомунун бул жерде филиал болгондон кийин эми өзүңөр билесиңер, бизде электр энергиясын өндүргөн гэстер Каскад Токтогул гэстен келет. Каскад Ташкөмүр гэстери бар, Шамалдысай гэси, Ташкөмүр гэси, Ушкормон гэси, анан Атбашчы гэси, анан Камбарыкта гэси эки. Электр энергиясы ошол жактан келет. Жана бул жерде суроо болуп атты. Мисалы үчүн 100 киловаттык трансформатор көчөдө коюлган болсо, ошол 100 киловаттык трансформатор ошол көчөдөгү 30 үй болсо, ошол 30 үйгө расчетный да. Анан кийин ал 100 киловаттык трансформатор ашыкча жүктү көтөрө албайт. Ошол только 100 киловаттка расчетный. Анан жанагы автоматика иштеп атат дегенде ошондон. Себеби бул эми эң улуйкы баягы керектөөчүлөр алып аткан. Анан ошол менен 35 киловаттык бар, 6 киловаттык бар, 10 киловаттык бар. Анан кийин 110, 220 деген подстанциялар бар. Эгер ошол улуу жактагы трансформаторлорго күч келгенде, белки жүк ошол кайра жогорку чыңалуудагы күч келет да. Мына мен Актылек районунда жашайм, Кичи районунда. Кечки убакта саат 5-тен баштап саат 10га чейин газ жок. Эртең менен дагы өчүп атат. Ошол убактарда бизде эмне болот? Газ жок болгондон кийин оңой баягы жылуу алуучу, оңой чай кайнатуучу нерсе электр энергия деп бүт баардыгы ошол болуп турушат да. Эми бул жерде баардыгыбыз, допустим, ошо весь Ош областы, Баткен областы, весь Кыргызстандыктар ошол маселени
туура түшүнүп бизге энергетиктерге да жардам болот да керектөөчүлөр тарабынан. Андан кийин өзүңөр деле билесиңер, допустим, адам баласы 100 кило жүктү жакшы көтөрөбү, 50 кило жүктү жакшы көтөрөбү. Ошого байланыш ашыкча жүктү адам баласы да көтөрө албайт, өзүңө ылайыктуу жүктү көтөрөсүң. Бул жерде деле электр аппараттар, электр өлчөгүчтөрдө ошондой маселе. Андан кийин биз, допустим, шаардын калктын көпчүлүгүн жылуу менен камсыз болгондон кийин биздин электр керектөөчүлөргө дагы жардам болот. Үйүндө жылуулук болсо электр приборду колдонбойт.